Қамшыбек Ташиев мырза не үшін қызметтен кетті? Госпереворот даярдап жатышкан. Ол кісі ма? Ооба. Президентти кызматтан алабыз деп. Сонда Досым. туған досын, айырылмас досын. Тағына қызығып отыр ғой сонда. Эми президент Айкөл Кишкен, ал расмий эми ал эркек киши катары анан деген досу деп мүмкүн эл асында капа болгонун же кейген мүмкүн ачыкка чыгара албай жатат, мен ойлойм да. Бирок ал кишиге аябай кыйын, бул өмүрлүк досу, аны кызматтан кетирим деп аракет кылышып, ошол кадамдар үчүн ал Камчыбек Ташиевди жумуштан алганы негизги себеп. Демек, өзім мен бийликке келем деп президенттің орнына сол әрекет еткен дейсіз ғой? Жок, аны бардыгы билет. Парламенттин 90 депутаты билет. Оны жалпы бұл енді бірден бола салмайды ғой бұндай ой. Алдына дайындалған ғой сонда, иә? Ооба. Көп убакыт дайындалып, даярдалган адамдардын эми четинен азыр суракка чакырылып жатат болуш керек. Кээ бир адамдар абакта, түрмөдө. Кээ бир адамдар, бирок мен ойлойм, бул боюнча иштер жүрүп жатат. Негизги бул купуя сыр болуш керек. Расмий биздин бир ошол элчибиз айтып калгандыктан мен дейм буну ойлойм, эл бар эле, Кыргызстанда кыргыздар бар эле түшүнгөн окат да. Так пен табыттын ээси жок дейт жалпы өзү. Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт деген сөз бар да. Ошонун эле далили болуп атат. Далили болсо. Ооба. Кызмат бөлүнбөйт да. Ол кишинин өзү бирок бостандыкта ғой азыр. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен, эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Кыргызстандагы кыргыздын жарандарын, ишкерлерин ошолордон тонолгон акча. Госпереворот даярдап жатышкан. Ол кісі ма? Ооба. Президентти кызматтан алабыз деп. Сонда Досым. туған досын, айырылмас досын. Тағына қызығып отыр ғой сонда. Эми президент Айкөл Кишкен, ал расмий эми ал эркек киши катары анан деген досу деп мүмкүн эл асында капа болгонун же кейген мүмкүн ачыкка чыгара албай жатат, мен ойлойм да. Бирок ал кишиге аябай кыйын, бул өмүрлүк досу, аны кызматтан кетирим деп аракет кылышып, ошол кадамдар үчүн ал Камчыбек Ташиевди жумуштан алганы негизги себеп. Көп убакыт дайындалып, даярдалган адамдардын эми четинен азыр суракка чакырылып жатат болуш керек. Кээ бир адамдар абакта, түрмөдө. Кээ бир адамдар, бирок мен ойлойм, бул боюнча иштер жүрүп жатат. Негизги бул купуя сыр болуш керек. Расмий биздин бир ошол элчибиз айтып калгандыктан мен дейм буну ойлойм, эл бар эле, Кыргызстанда кыргыздар бар эле түшүнгөн окат да. Кызмат бөлүнбөйт да. Ол кісінің өзі бірақ бостандықта ғой қазір. Айтып атпаймынбы? Президентибиздин Айкөлдү окшойт. Досум деп мүмкүн боороо атат, мүмкүн кейип атат, билбейм да. Бирок деген
эгер тескерисинче болсо камалып отурмак да. Сол кісінің кеңдігінің арқасында жүр дейсіз. Президенттің кеңдігінің арқасында бостандықта жүр дейсіз ғой. Эми кыргызчасына мен туура жеткирип алдымбы? MUSKG. Информационное агентство Кыргызстана. Жердің документтерін алып келсек, Ташиев Тимурлан намындагы жер проектлер бар, алып келебиз деп жооп берген, ошо менен келдик. Жок, бул үй бүлөгө эскертүү бере алдыңыздарбы? Сиз көрсөтө аласызбы? Бир кагаз, монча кагазыңыздын арасынан бир мынакей Ташиев Тимурланга бир жолу эскертүү бергем деп. Ташиев Тимурлан мен айтып атпайм, документтерин эчтерин көргөн жокмун. Бардыгы алар мыйзам буза берсе болот, карапайым адамдарга болбойт да. Анда баарына эле эркиндик бербейсиздер. Каалагандай кыла берсиңер деп ким айтып атат? Кана жазылуу бир жер бар. Жок, сизде барбы кагаз мисалы? Мыйзамды сиз көргөзүп бериңизчи. Жооп берейин деп, сиз талаптарга жооп бербесе бузтурасызбы негизи? Сиздин жумушуңуз. Бузкула бул мыйзамга туура келбейт. эскертүү беребиз, сотко айдайбыз. Биз барып экскаватор болсок, биз бузбайбыз. Соттун чечими менен гана бузулат. Макул, буздуңуз. Ошону көзөмөлдөш керекпи? Бузтурганга чейин. Ага чейин ал юридикалык жолдору бар. Лескос ошол жерде кандай берет? Арендага канча жылга? 5 жылга? Жок, мен таң калам да. Эмне курганга? Эгерде ошондой талаптар бузулса, мен таң калып атам да. Токтогулда мынакей дайыма эле ошентип мыйзамсыз курулуштар, демек курулуп болот экен да. 2 жылдан бери сиз көзөмөлдөй, анан кайсыл мындай катуу тийзе кап болбоңуз, кайсы уят менен барып туруп кайра сотко бересиз. Мисалы, сен бул жериң мыйзамсыз экен деп. Сиз 2 жыл көзөмөлдөгөн жоксуз да. Бергел бери, могу фундаментти эмне кылып куруп атасың? Бергел, могу крышаны кантип жаап атасың деп суроо берип туруп. Башка чыкканда башкаларга деле эскертүү берилген, убагында документтерин алып бүтүштү. Жок, бул үй бүлөгө эскертүү бере алдыңыздарбы? MUSKG. Информационное агентство Кыргызстана.